kırgızlarının Kuçluk Xandy eerçip, Altay aymağынан Alatoğuğa oop gelişinin 800 yıldığın, akın, komusçu, jana asker başçı Ketbukanın Çıngiz Han menen aytışının 790 yıldığın, Ulu Mongol imperiyasının Ulu Hanışası Nayman ayım tuğra kündün tuğulganına 820 yıl toluşun saltanatlı belgilөө maksatında uyuşturulgan Çoңalaydın Kulçu ayılındağı iş çara atatalgan insanlarga Kur'an okuğu menen baştaldı. Xitay mamlaketi, Mongolia, Kazakistan, Özbekistan jana UNESCO olup Kuçluk Xanның күмбөзү жайланышкан жерге дүйнөлүк деңгээлдеги илимпоздордун комиссиясын жөнөтөт. Эгерде бул факты, мен китепте Найман тарыхындагы факты генетикалык негизде далилдене турган болсо, Алтын Мазар аймагы бүткүл дүйнөлүк тарыхый баалуулуктардын тизмесине киргизилет. Алтын Мазарда Kuçluk Xanның ультра современный күмбөзү турат. Дароот коргон жаркыраган шаарга айланат. Ар бири өзүнчө чоң тарыхтын өзөгүн түзгөн, үч инсандын айланасында өзүнчө сөз кылуу учуру дагы келер деген изги тилек менен улуу сөздүн болгону капкагын ачууга батындык. Бардык нерсени кимдир бирөөлөр, кайсы бир тарыхчылар кынаптап салып койгон кутунун ичинен гана издөөгө, ошого ишенич артууга көнүп калгандар үчүн бул өткөрүлүп жаткан урпактардын улууларга болгон таазими тек гана жомокко ишенген балдардын жан дүйнөсүндөгү куру сүйүнүч сыяктуу туюлушу мүмкүн. Мен Кытай жергесинин Кызыл Суу областы Актоо ауданы Можа айылынан болом. Атым Айнидин. Чоң атам Молла Осмон ашында жашаган. Мен Найман урусунан болом. Мен тууган жокто себебинен келип, ушу жыйналыштын үстүнөн чыгып, туугандарым менен көрүшүп алдым баанада. Буга мен аябай толкунданып отурам. Кыргызстандын, Казакстандын, Кытайдан келген коноктордун да сүйлөгөндөрүн уктук. Биздин мына быйылкы тарых жылына арналган ушундай мааракелерди биз колдоп, колдон буттан алып, дайыма колдойт элек. Кудай буйрса ушундай тойлор ушу жылдын аягына чейин мындан да көп болсун. Бул кыргыздын биримдигине жана ынтымагына алып келе турган тойлор да. Абек мырза, мына кыргыз деп жүгүрүп жүргөн жигиттердин бири катары кыргыздын келечегин өзүңүздүн көкүрөктөрүңүздө кандай элестетип атасыз? Кыргыздын келечеги эми мындай да, биз дайыма айтабыз, биздин балдарыбыз, жаштар булар ыйманы жок болуп баратат деп айтабыз да. Бирок мен ага кошулбайм. Себеби дегенде балдар бизди улуу муунду көрүп, ошону күзгүсү деп айталы. Биз ошону балдарды тарбиялаш үчүн биз өзүбүз жакшы болушубуз керек да. Биз өзүбүз жакшы болуш үчүн биз Кудай буйрса мына азыр мына канча 2008 жылдан бери аракеттер болуп атат. Биздин нарыктуу, барктуу салттарыбыздын баары жоголуп келаткан байланыштуу дагы ыйман азайып калды да. Ыйман аябай паска түшүп кеткен. Кудай буйрса мына биз азыр ынтымакка, кырк уруунун ынтымак алып келип, ошону бириктирип, ыйман жолун көп Кудай буйрса мына жүрөктөргө ыйманды толтурсак, биздин келечекте муундар өнүккөн Кыргызстанда жашайт деген үмүтүбүз бар да. Бул деле эми алыс эмес, бир мен ойлоп атам, бир 15-20 жылдын тегерегинде Кыргызстан башкача өнүккөн мамлекетке айланыш керек да. Бул Кудай буйрса кыска эле мөөнөттө жасай турган иштер. Сапарбек келдим. Жергетал Тажир Республикасынан Кыргыздармын. Мана бүгүнкү ишкарага келдим. Бүгүнкү иштер аябай жакшы.
kaydan bar Kırgız Respublikasından kelgen özünün Kırgızlarını başını biriktirip oturat. Uşu iş-şarany uyuşturgan Musa Kavizge Sapayevka rahmat. Uşunday uyuşturgan işler tez bolup tursa bilet ekenbiz madaniyatты, элдин жүрүм турумуну, бардык туугандарды Кыргыз кайда экен, Кыргыз кандай экен деген бардыгында бүгүнкү иш-чара аябай жакты. Ошо жалпы биздин элибизди башыбызды бириктирип атат. Кыргыз улутунун biz бүгүнкү күндө өзүбүздүн салтыбызды, өзүбүздүн уюшубузду кыргыз экенибизди билип, ушундай иш-чарага келип отурабыз. Toyga kelgen elder menen pikir alışıp, sır çeçişip жүрүp, tarık menen sanjara aralaşkan jerde kaymagı menen kök sütü aralaşıp ketkendey, çındıktın çılaga aylangan köbügüne da tuş bolduk. Özlerin uluttan uluk koygon sokur dumaktarga da uçuradık. A birok anın bарын orduna keltirgen akıl kalçagandardın kevine da uyuduk. Урматтуу туугандар, мына бүгүн Чоңалай жергесинде мына ушундай улуу жыйындын болуп жатышы бул президентибиз Алмазбек Шаршенович Атамбаев тарабынан жарыяланган тарых жана маданият жылдын алкагында болуп, бизге бир топ жаңы жагдайларды, жаңы ачылыштарды, ошондой эле ошонун арасында элдин арасында биримдикти жана ынтымактыкты чыңдап жаткандыгы үчүн абдан маанилүү болуп эсептелинет биринчиден. Экинчиден мына ушул жыйынды уюштурууга салым кошкон мына ушул биздин ардактуу ата уулдарга, мына ушуга демилге көтөргөн жарандарга мен өзүмдүн жана бизди коштоп келген Баткен районунун бир 20 чакты адамдардын атынан сиздерге бир чоң ысык салам айтып коюуга уруксат этиңиздер. Мына азыр жары айткандай Муса Сапаевич, биз бир ай мурда мына ушул жерге келип, алтын дара өрөөнүнө, андан ары алтын мазарга барып, бир топ окумуштуулар мына ушул күчлүк хандын, ал жердеги Кыргыз атанын жана ал жердеги жалпы тарыхый окуялардын баяндалышына бир топ өзүбүздүн дараметибизди, иликтөөбүздү, баянdoолорубузду жүргүздүк. Бул албетте мына ушундай улуу окуяны, улуу деңгээлде сактап келген, мына ушуга чейин тарых барактарында алиге чейин аты болбогон, мына ушундай инсандарды сактап келгендиги жана ушуну коргоп, ал боюнча бир канча материалдарды жеткирип келгендиги үчүн мен мына ушул жергиликтүү калкка, окумуштуулардын атынан дагы абдан чоң ыраазычылык билдиремин. Себеби бул буга чейин тарыхый айлампада илим чөйрөсүндө бир топ башкача нукта, башка өңүттөрдө жарыяланып келген болчу. Биз буга өзүбүздүн илимий экспедициябыздын учурунда анын чындык экенине, ага бир канча далилдердин бар экендигине, бул тарыхый факты экендигине ынандык. Жана ал боюнча алгачкы иштерибизди жүргүздүк, жана мындан ары дагы бул багытта бир топ илимий, практикалык жана башка уюштуруу иштерди жүргүзүүгө биз салым кошобуз деп окумуштуулар өз алдынча ушундай чечим чыгардык. Муну менен кошо чоң алай өрөөнү, мындай чыкканда Кыргызстандын түштүк чыгыш багыты, илим чөйрөсүндө али бир топ башка жактардан дагы тарыхый, археологиялык, этнографиялык, фолклордук, элдик маданият жана башка бир топ багыттарда али изилденбеген, али жарык көрүлек, али эл арасында катылып жаткан бир канча баалуу, абдан тарых үчүн, келечек үчүн баалуу материалдын бар экендигине биз ынандык. Келечекте буйруса биз өзүбүздүн мына ушул чоң алай өрөөнүнө болгон өзүбүздүн бир илимий ачылыштарды, илимий изилдөөлөрдү жүргүзүп, дагы бир тарыхтын жаңы барактарына жаңы из калтырууга далалат жасайбыз деген ишенимди бүгүн сиздердин алдыңыздарда билдирип кетүүгө мен сөз беремин. Ошондой эле мына ушул деңгээлде бүгүнкү уюштуруучулук иштерге жана келген меймандарга, конокторго бардыгыңыздарга мына ушул иш-чаранын алкагында жакшы ийгиликтерди, аманчылыкты, тынчылыкты, мамлекетибизге болсо биримдикти жана ынтымактыкты келечекте каалап коюуга уруксат этиңиздер. Рахмат. Менин атым Ибраим Жээнбай, ушул Чоң Алай өрөөнүн ачуу айылдык өкмөтүндө жашайм. Ушул жерден келип турушум зор мaalикени уюштурдум, кичинедеги нерселерденбиз. Мен эле негизи айтар сөзүм, мына ушул тоюбуз жалпы элдик той деп эсептейбиз. Биз элдердин башын бириктириш үчүн жалпы элдик тойду уюштуруп, бири-бирибиз менен тааныштыруу үчүн Кыргыз элинде бепилдик турмуш,
жакшы жашан, бири-бирибизге таанышуу, пикир алмашуу болуп туруп, негизи кыргыз элинин, кыргызстандыктардын ынтымакчылыгы бекемдөөчү той деп ушуну кичине уюштурду. Эми бул кыргыз элин качан өнүгөт? Качан гана башыбыз бириккенде, бири-бирибизге ыймандуулук, ынтымакчылык болгондо гана кыргыз эли өнүгүп, бейбит турмушта жашайбыз. Ошондон жалпы кыргыз элиме, журтума, жалпы кыргызстандыктарга кайсы улут болбосун, кайсы эл болбосун, баардыгына ынтымакчылык, ыймандуулук, ырыс-кечиктүүлүк, бейбит турмуш каалайм. Муундан муунга өтүп келе жаткан Манас бабабыз тууралуу улуу баянда белгиленген кулаалы таптап куш кылдым, курама жыйнап журт кылдым деген кеп айрымдар үчүн негизги ураанга айланып, кыргыздын түбү мына ушул мерчемден башталып калгандай туюп келгендерибиз да арбын. А бирок ошону окуп көкүрөгүнө жата алгандар аны улуттун тарыхый таканчыгы катары кароого аракет жасагандар. Болгону Манас азыркы муундун эсинде калган. Чапкындын айынан сайда саны, кумда изи калбай, жер ааламына таруудай чачылып кеткен кыргыздардын бир өңүрүн бириктирүүсү гана экендигине ынангысы келбейт. Мына ошонун натыйжасында көпчүлүк учурда кылымдарды карыткан кыргыз санжырасындагы тарыхчылар да калпка чыгара албаган 40 руудан бириккен кырылгыс элдин биримдиги тууралуу аныктама көкүрөккө сиңип калгандай. Эми кыргыздар жакшы сөз бар эмеспи? Өткөндөр даркталмайын, тирүүлөр баркталбайт дейт. Дайым ушул кыргыздын бир жакшы сапаты бар. Арбактарын, өткөндөрүн сыйлап, Куран окуп, эстеп жүрөт. Бүгүн ушул Найман эли тарыхта таасын изи калган 3 жолу ушул Чыңгыз хандын аскерлери менен Таймашка чыккан Сулук ханды урматтап, Куран окутуу өтүп жаткан экен. Биз дагы мына чакырылып келип калдык. Мына көрүп атасыздарбы, миңдеген адамдар мунун эмнеси жаман келип, чогулуп, Куран окуп, ошол быйылкы тарых жана маданият жылынын урматына ушундай элге өрнөк боло турган өткөн ата бабаларыбыздын арбагын урматтап көтөрүп коюу бул жакшы деп ойлойм. Анан акыркы жылдары мен ушул маселени да көтөрүп жүргөндөрдүн ичине кирем. Батыштын ээчип, башкаларды ээчип жүрө бербей, кыргыз эли өзүнүн бир салттуу, нарктуу жолу менен өнүгүш керек деген маселени дайыма айтып келем. Ошол салттуу жолдун ичинде кыргыздын уруу маселеси бар. Андан мындай бөкөчө издебеш керек. Уруу бул ошол элди бириктирип турган, керек болсо кыргыз мамлекети кыйрап, империялары кыйрап турган учурда дагы элди сактап калган ушул уруу болгон. Себеби уруулар кичи мамлекет катары, анын уруунун өзүнүн ханы, башчысы, билгилери болгондагы кичи мамлекет катары кыргызды сактап калган феномен. Буга айланса аздык кылат. Уютку катары. Эми Кадыр мырза, ушул эле мезгилде кээ бир биздин ушу ул кыргыз туусун көтөрүп жүргөн уруулаштарыбыз эле уруудан, улуттан урууну бийик койгон учурлар болуп атат да. Мен мага да ушул маселе жакпайт. Кээде мынакей кыргыз жаралек деле баланча уруу болгон, анан биз ал көппүз. Керек болсо Кыпчакты өзүнө паспортко жалдырыш керек деген чыккандар да болду. Бул туура эмес деп эсептейм. Керек болсо көптөгөн элдер тарыхта аты калып өз жок болуп кетти. Мисалы үчүн Атлантика, Майя эли, гундар кана бүгүн жок. Ал дүйнөнү дүңгүрөткөн көчмөндөр болгон. А бүгүнкү күндө бизде ошол уруулардын башын бириктирип турган кыргыз деген аталыштагы этнос турат. Демек биз кыргыздын желегин бийик көтөрүп, ошо дүйнөгө чачырап кеткен кыргыз тектүү элдерди, урууларды бириктирип, анан мамлекет эл улут катары ушул жол менен гана күчөтүп өнүгө алабыз деп ойлойм. Бүгүн да мына ошол наймандардын каны болгон бир мезгилде тарыхта изи калган Күчүлүк хан атанын арбагын бир уруусунун ханынын башын көтөрүп Куран окутуу ишине бир эле наймандар келген жок. Бүгүн мынакей кыргыз урууларынын көптөгөн уруулардын өкүлдөрү, же болбосо оң канат, сол канат ичкиликтен бир канча адамдар келип сүйлөп атат. Бул ынтымакка келүүнүн жолу
жолу катары көрүшүбүз керек. Ал биздин бүгүнкү жанагы кызыл желегибиздеги чачырап турган 40 нур ошол кыргыздын 40 уруусунда белгиси деп аталат. Демек мындай тескери саясат жасабай, кайра элди ынтымакка, биримдикке алып келүүнүн жолу катары буну заманбап кайра реабилитация кылыш керек. Ошондо дүйнөгө чачырап жеткен элдерди кайра бириктирип, этнос катары күчөтө турган жол деп эсептейм мен буну. Ушул кыргыздын урууларынын ичиндеги тарыхта таасын изи калган аталарды ар дайым эскерип, ал кайсы уруудан экенине карабастан, аны биздин идеологиялык ишибизде мындай ыктуу колдонсок жакшы болот эле. Рахмат, айтканың келсин. Урматтуу телекөрүүчүлөр, мына жогоруда Кадыр мырза айткан сөзгө мен бир кошумчалап айтып кетүүчү нерсе. Кадыр мырза мына бүгүнкү күндө дөөлөттүү, сөөлөттүү улутпуз деп жүргөн улуттар жары элек мезгилде бул кыргыз атанын туусу көтөрүлүп келгендиги жалпыга маалым. Туурабы? Мына ушул кыргыз насилдүү элдердин башы биригип, улуу кыргыз дөөлөтү түзүлсүн деген ниет тилекти биз кошумча элге журтка тилек этели. Элбетте. Кудай кааласа ушул кыргыздын келкели келген доору келип калды. Бизде ынтымак биримдик болсо эле кыргыздын өзү рухий духу күчтүү, эрки күчтүү эл. Буюрса мен ушу 21-кылымда барган сайын элибиз мындай бир даңгыр жолго чыгып, бири-бирибизди угуп, мындай ынтымак биримдикке келип, бир өнүккөн өрнөктүү элге айланышына ишенем жана каалоом ушул да. Айтылуу аскер башчы жана таланттуу акын чыгаан комузчу Китбука кыргыз адабиятында Кетбука болуп жазылып келаткан инсан Алтай аймагынын Жажиз Нур кыштагында Найман үй бүлөсүндө болжол менен 1195-1200 жылдары төрөлгөн деген маалымат бар. Айтылып келаткан айрым аңыз кептер боюнча Китбука белгилүү аалым Таата Тамганын сүйгөн окуучуларынын бири болуп, Чыңгыз хандын ордосуна 1204 жылы кан майданда каза болгон наймандардын 3 жаштан 12 жашка чейинки балдары менен кошо алынып келинип, белгилүү түмөн башчынын үй бүлөсүнө тарбиялоого берилгендиги Найман тарыхынын 224 бетинде жазылган. Кетбука деген атактуу аскер башчыбыз бар. Bunun Найман экендиги бүткүл дүйнөлүк тарыхта бар. Мен англичандардын Британик деген энциклопедиясынан да карадым, ошондо да жүрөт. Бул өтө биздин тарыхка караганда дүйнөлүк тарыхта абдан белгилүү аалым. Мына ошол Кетбука Найманлы деген аттуу киши аскер башчы Чыңгыз хан менен кадимгидей айтышка чыккан. Мунун окуясы кандайча болот? Кыскасын айтканда, чоң топ менен аңчылыкка чыгат дагы, аңчылыкта жүрүп, атты чаап баратканда кулан деп коет, жапай жылкы. Жапай эми айтууга караганда, жапай жылкы капыстан алдынан чыкканда ат үркүп кетип, жолчу оодарылып түшөт. Оодарылып түшкөндө ошол эле жерде жакын ортодо жолборс болгон. Жолборс келип басып калат жолсуну. Тегерегиндеги жоокерлер келип бошотконго чейин жолчу ошол жерде жан таслим болот. Анан Чыңгыз хандын сөзү болгон. Ким мага суук кабар угузса, оозуга коргошун куйдурам деген. Жолчуну эң мыкты деген 40 жигит коштор жүргөн. Баягы 40 жигиттин өмүрү ошол жерде бычактын учуна такалып калат. Эмне кылыш керек? Ким кабар айтса, ошо 40 жигиттин башы кетмек. Анан ойлонуп отурушу, анан жанагы Кетбука Найманлыга келип токтолот. Ошол кезде Кетбука Чыңгыз хандын ишенимдүү ноёндорунун бири болгон. Издеп жүрүп Кетбуканы таап келип, маселени түшүндүрүп атканда, капысынан Чыңгыз хан өзү келип калат. Эми баламдан бир кабар алайынчы, кандай олжосу бар экен, ошону менен отуруп бир сүйлөшөйүнчү деп эле келип калат. Келгенде ошо замат эле Кетбука комузун алып чыгып, анан аябай муңду күү чертет, муну кулан күү деп казактар көбүрөөк чертип жүрүшөт. Бизде негедир Карамолдо Орозовдун аткаруусунда жазуусу бар экен. Бизде эми мындан кийин буга атайын көңүл бөлөбүз.
комузун черткенде анан кийин ошондо Чыңгызхан айтат, бу комуздун аябай эле муңдугу менин жүрөгүмдү эзип жиберди. Мында эмне сөз бар дегенде анан кийин Китбука анан ырга өтөт. Ту куйрук, тулпар ушту ай ханым. Бардыгыбыз ишенген шумкар ушту ай ханым деп анан баштаганда Чыңгызхан андан ар жагын түшүнүп, анан Чыңгызхан ырга өтөт. Кет бука, кеби суук ит бука деп туруп, баягы кет бука деп жүргөн ошодон. Деп анан бул Чыңгызхандын ыр менен айткандыгы тарыхый чындык. Эмне үчүн? Анткени орусча сокровенное сказание монголов, же кыргызча монголдордун өзгөчө жашыруун сыр баяны деген чоң китеп бар. Менин колумда. Ошондо Чыңгызхан өзүнүн балдарыга, туугандарына насаат айтканда дайыма ыр менен айткан экен. 16 бетке жазылган Чыңгызхан өз оозунан жазылып алынган ыры бар. Анткени жанагы китеп Чыңгызхандын көзү тирүүсүндө Чыңгызханды коштоп жүргөн тарыхчылардын колу менен жазылган китеп. Мына ошентип Чыңгызхан менен Кетбуканын ортосундагы айтыш болот. Чыңгызхан аягында жолчу каза болду деп Кетбука эч айтпайт. Ыр менен түшүндүргөндө анда менин жолчу уулум өлгөн турбайбы деп мойнуга алып, ордунан туруп Кетбуканы кучактап, сендей кайтпас баатырлар Монгол империясынын тиреги, мен барлыгына азаттык бердим деп Кетбуканын атына өзүнүн небересини Арык Бука деп ат коёт. Бул салтанаттагы аты эскерилген Кетбука бабабыздын элесинде сакталып калган асыл көрөңгөсүн азыркы замандын залкар акыны Шайлообек Дүйшеев ырга айлантып, атпай кыргыздын көкүрөгүнө сиңирди. Унутулган учуктулады. Аны мамлекеттүүлүктүн майдаланышынын, туунун жыгылышынын, нарктын кетишинин өзөгү кайда катылып жаткандыгын саймедиреген Кетбука бабабыздын насааты катары ар бирибиз кабылдадык. Көгүш тоону кыян жууп, көрк бузулат сак болгун, көсөмдөрү эл далдап, көч бузулат сак болгун, өзөгүнө өрт таштап, өз бузулат сак болгун, сөөлөтүнөн ажырап, сөз бузулат сак болгун, салкын тоону кыян жууп, салт бузулат сак болгун, намыс түгөп, ар түгөп, нарк бузулат сак болгун, кара тили калп минип, карт бузулат сак болгун, кызыл тоону кыян жууп, кырман качат сак болгун, кызуланын дүйнө кууп, кырдан качат сак болгун, кырды түздү жат элге, кыйган качат сак болгун, кылгылыкты кыргызга, кылган качат сак болгун, тулпар тоону кыян жууп, тул болосуң сак болгун, кудагыйсыз кудасыз, күң болосуң сак болгун, кубат күчүн соодалап, пул болосуң сак болгун, кудуреттүү элдерге кул болосуң сак болгун. Муса Сапаев агайдын Найман тарыхы китебинин 251-253 беттеринде Бекем Найман кызы Тууракүн тууралуу маалыматтар бар. Анда Чыңгызхандын ордун баскан мураскер Угедейдин аялы, ал каза болгондон кийин улуу ханышалык даражасы менен улуу Монгол империясын 4 жыл 8 ай тикелей башкарып турган Бекем кызы Тууракүн 1196 жылы төрөлгөндүгү белгиленет. Мына ошону өзөк тутуп, урпактары улуу ханышанын туулгандыгынын 820 жылдыгына атап Куран окутууну туура көрүшкөн. Чыңгызхан каза болгондон кийин көпчүлүгү угузуудан коркуп 1 жылга чейин жашырып жүрүшкөн. 1 жылдын аралыгында анан Чыңгызхан тирүү болсо биз көрөт эле, көрүнбөй атат дегенде курултай өтүшүп, Угедей деген өзүнүн уулуну анан улуу хандыкка көтөрөт. Мына ошол Угедейдин аялы Найман кызы Тууракүн болгон. Угедей 2 уулуну катары менен мураскорлукка жарыялайт. Экөөсү тең табышмактуу абалда каза болуп калат.
Üçüncü ulu olgan Kişman деген. Аны miraskörlükka jarıyaloodan aybıgıp жүрgöndө Угедей өзү күтүлбөгөн жерден каза болот. Мындайча айтканда Угедей мыйзамдуу мураспар жарыялоого үлгүрбөй калат. Ошондо улуу курултай чакырылып, улуу ханыша даражасы бар туура күндө улуу Монгол империясынын ханышасы, падышасы деп жарыялашат. 1 жыл убакыт берет, 1 жылдын ичинде улуу курултай чакырасыз, жаңы хан шайлайбыз деп. Бирок бул аял ушунчалык күчтүү аял болгон, өзүнүн Гүйүк деген уулуну падышалыкка көтөрүш үчүн курултайды чакырбай коет. Ушул жерден Батый менен Угедей тоонун ортосунда тирешүү пайда болот. Батый билесиңер, ошол кезде мираскорлукка эң тактыктуу, эң күчтүү аскер башчы Киевке чейин жетип, андан ары Италияга чейин барып, мындайча айтканда Европаны титиретип турган. Ал эми өзүнүн баягы падышалыгы менен Кытайдын жибеги жана фарфоруну Европага ташып, байууну көздөп, ошол жерден Угедей кланы менен Батый кланынын ортосунда чоң тирешүү пайда болот. Ошол тирешүүдө биздин Наймандын кызы Тууракүн жеңип чыгып, 4 жыл 8 айдан кийин өзүнүн уулу Гүйүктү падышалыкка көтөргөн. Tınçılık bolsun, amançılık bolsun. Deyim mana şunday baktılуу kündörde yaşap tınç aman jürevereli. Allah Teala barzıgızды koldogon bolsun. Alıstan kelgen mıymandar barzıgızlarga çoğun rahmat aytабыз. Alıskı жерден sapar katıp gel 3 gün boldu aldığınızların çegeninizlerge. Öte rahmat sizlerge. Öte razыбыз. Emi saparınızlar bekatar bolsun. Tınç aman jıyından keyin patağını verip yeni yerinizlerge jetip alыңыздар. Amin. Allahu ekber. Tağdır tamaşası menen Борбордук Азия эле эмес, бүгүнкү дүйнө алкагынын далай жерине чачылып, ошол жерлердеги жаңы улуттарга уютку болуп берген ата-бабаларыбыздын карт тарыхынан өзүбүз күмөнсүрөп шектенүү, жакшылыкка алып барбас. Бүгүн бул жерде сөз болуп жаткан Күчүлүк Курхандын, Кетбуканын, Тууракүн айымдын айланасындагы чындыктарды ар бир кыргыз өзүнүн ата-бабасынын тарыхы катары караганда гана сыймык болоорун унутпасак.